Канат Култаев Айзада Жамгырчиеваны музыка телеканалынан кетиреби? Жаш теле алып баруучулардын катарын толуктаган Айзада Жамгырчиева музыка телеканалынан жумуштан алынары тууралуу кулагыбыз чалып калды. Аталган телеканалдын жетекчилик орду алмашылган соң саясат кызуу башталып, Айзадага кысым көрсөтүлө баштаган. Буга чейин бир нече телеканалда эмгектенип, бир катар иш-чараларды алып барып, өзүн ээн эркин алып жүргөн теле алып баруучуга продюсер Канат Култаев тыюу салып, бир гана музыка телеканалы үчүн иштешин же болбосо жумуштан кетишин талап кылган. Бул сунуш тууралуу теле алып баруучу учурда кызуу ойлонуп жаткан маалы. Ал эми Айзада айымдын кандай чечим кабыл алганын телеэкрандан эле билип алсак болчудай. Ырчы Сайкал Садыбакасова турмуш жолуна аттанууда. Кыз бурак тобунун аткаруучу жетекчиси Сайкал Садыбакасова октябрь айынын соңунда турмуш жолуна аттанып жатканы тууралуу кулагыбыз чалып калды. Бүгүнкү күндө тойго кызуу камданып жаткан Ырчы айымдын Гүлшайыр Садыбакасова өзүнүн жакындарына бул жагымдуу жаңылыгы менен бөлүшкөн. Ал эми жеке жашоосун сыр кылып келе жаткан Сайкалдын болочок жолдошу Эдил Маматов эмес, белгилүү журналист мырза экен. Түгөйлөрдүн үйлөнүү үлпөт тою Ош шаарындагы белгилүү ресторандардын биринде өтөрү бизге маалым болду. Эмне дейбиз? Сайкал аялзатына тиешелүү бакыт каалайбыз. Эске салсак, буга чейин ал Ырчы Мери Шакулина менен Эдил Маматов экөөнүн үй бүлөсүнүн бузулушуна тиешеси бар деген кептер чыккан. Андан кийин Сайкалдын апасы Гүлшайыр Садыбакасова Сайкал 4 балалуу адамга турмушка чыкпайт деп билдирүү тараткан. Сооронбай Жээнбековдун кызы Бактыгүл Шарипованын ажарына суктангандар арбыды. 15 октябрда Кыргыз өлкөсүнүн президентин шайлоо өттү. 16 октябрь саат 11:00 карата Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан жыйынтыкта Сооронбай Жээнбеков 54% менен биринчи орунда. Кечээ БШКнын шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыялагандан тартып, Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнө кызыгуу арткандар көбөйдү. Ал ортодо ханайым ким болору тууралуу маалымат жарыяланды. Анда маалым болгондой, Сооронбай Жээнбековдун жубайы Айгүл Жээнбекова, алардын бир уул, бир кызы бар. Кыргыз мамлекетинин биринчи президенти Аскар Акаевдин кызы Бермет Акаева, Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева коомчулукка кеңири таанылган. Кече күндөн тартып интернет колдонуучулары Жээнбековдун кызы Бактыгүл Шарипованын сүрөтүн социалдык тармактарга таратып, анын ажарына суктангандар көбөйдү. Айрым маалыматтар боюнча, Бактыгүл Бишкек шаарындагы номер 5 компьютердик гимназияны аяктап, азыркы тапта Кыргыз Орус Славян университетинде билим алат. Бактыгүл 2016 жылы Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу Атабек Абжалиевге турмушка чыккан. Ал эми Жээнбековдун уулу Бишкектеги мектептердин биринде окуйт.